Армысыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Буга чейин биз сиздерге негизи эле көп кинолорун, кыргыздын улуттук кинолорун, премьераларын көргөзүп келчүбүз. Бүгүнкү учурда болсо биз сиздерге кино негизи кантип тартылат жана ошол учурларды кармап калуу менен сиздерге көрсөтөлү деп чечтик. Анда эмесе жүрүңүздөр. Номер 7 тасманын режиссеру учурдагы футбол спортуна басым жасап тартып жаткан учурун кармап калдык. Негизги идеясы спорт жана келечек жаштар тууралуу, анан учурдагы жашоосундагы болгон окуя. Негизи бул тасма үстүртөн айтып өтсөм футбол жөнүндө. Эми аудиториясы бир ушул жаштарга ылайыкташкан тасма десек болот. Эмне максатта дегенде бул тасма азыр Кыргызстанда футбол спорту бул өнүгүп келе жаткан спорттордун катарына кирет. Ошондуктан футболду Кыргызстандагы футболду жаштарды спортко болгон сүйүүсүн мындан дагы арттыруу максатында тартылып жаткан тасма десек болот. Андан сырткары фильмдин негизги продюсердин айтымына караганда номер 7 деп атап коюшунун себеби көптөгөн дүйнөлүк аренага чыгып жүргөн футбол жаатындагы белгилүү спортсмендердин саны болуп эсептелинет экен. Буга да Утурлаев продюсер тасманын маани маңызы тууралуу да баяндай кетти. Бул тасманын негизи эмеси дагы, негизги идеясы дагы ошо спорт албетте. Бирок ошол эле учурда мына адамдык байланыштар да. Анан эми албетте бул балдар, кыздар, эми 17, 18, 19 жаштагы балдар, кыздардын окуясы да. Ошол эле учурда мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле, окуучу менен окуучунун, окуучу менен ата-энесинин, ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамилелер жөнүндөгү тасма да. Бирок тема футбол. Эмне үчүн десек, футбол бүгүнкү күндө актуалдуу бир ошо спорттун ичиндеги бир актуалдуу түрүнө кирет да. Дүйнө жүзү баары кызыгып көрүп аткан, жана кичинекей балдардан аксакалдарга чейин ойноп катышып аткан, кызыгып аткан бул спорттун түрү бул футбол да. Белгилей кетсек, бул тасманын башталыш кастинги 6 айга созулуп, каармандарды табуусу көп убакытты ээледи. Бирок соңунда туура келген каармандар табылып, актерлор ролдору тууралуу кеңири баяндап беришти. Класста ойнойм болгону, андан сырткары чөмүчтөн группада администратормун. Бул кинонун башталганына 1 ай болуп калды. Негизи эле мен ушул кино боюнча искусствого биринчи жолу аралашып атам. Мага аябай жакты. Бул кинодо мага тапшырылган роль ушул группадагы ар бир жашоодо негизи эле кинолордо деле бир мындай толо келген бала же болбосо өтө эле бою кичинекей бир ролдор болот эмеспи? Ошол эле сыяктуу ошол толо келген баланын, тамаша көй баланын ролу тапшырылган мага. Мынакей сиздер бүгүн улуттук кино тасмаларынын жаралуу тарыхына көз жүгүрттүңүздөр. Ал эми тасма эл арасына жакынкы келе жаткан жылда чыгат. Бактыгүл Акматалиева, Бакыт Байбосунов, Таңкы СТВ.